Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызды кайсы максатта жаратты? Эмне үчүн жаратты? Бизди келечекте өлгөндөн кийин эмне күтүп жатат? Руханий арулук, руханий тазалык, адамгерчилик сыпаттарын жандандырууда мамлекетибизге салым, ынтымакты орнотуп бекемдөөдө мусулман адам катары, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү катары өзүбүзгө дагы, чөйрөбүзгө дагы, элибизге дагы пайдалуу болуп канткенде жашайбыз. Канткенде биз бири-бирибизге райымдуу болуп жашайбыз. Ташбоор болбой, душман болбой, дос болуп, боорукер болуп. Канткенде биз Алла Субханаху ва Таалага шүгүр келтирип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолунда жашайбыз. Ошон үчүн бул жолугубуз бир аз убакытка болсо да өтө маанилүү деп эсептеймин. Биринчиден жоктон бар кылган, башыбызды бириктирген, ушул жыйын залына бириктирген Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лау анфакта ма фил арди жами'ан ма аллафта байна кулубихим, валакин Аллаха аллафа байнахум." Эй Мухаммад, эгерде сен жер бетиндеги канча байлык болсун, сарптай турган болсоң, сахабалардын башын бириктире алмак эмессиң. Адамдардын, элдин башын бириктире алмак эмессиң. Бирок Алла алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Биз мынердеги баарыбыз бүгүн Алла Субханаху ва Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн мээрими менен жүрөгүбүзгө салды. Имандын сөзүн угуп келейли, диндин сөзүн угуп келейли. Бир болсо да илимибизге илим кошуп келейли. Алланы бир эстеп шүгүр кылып келейли деп ушу жыйынга келип отурабыз. Мен сиздерди зиярат кылганыма кубанычтамын. Алдыңыздарда турганга сыймыктанамын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга акыйкат жолду ак кылып көрсөтүп, ошол жолдо жашаганга жардам берсин. Алла Субханаху ва Таала элибизге ынтымак, мамлекетибизге тынчтык берсин. Туугандар, Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала Ат-Тагабун деген сүрө чүргөн. Ат-Тагабун деген сүрө бул кандай сүрө? Тагабун зыян тартуу деген. Тагабун деген зыян тартуу. Кыяматтын бир аты Далика яумут тагабун. Эртеге кыямат күнү өкүнүч, зыян тартат экен ар бир инсан. Капырларга, ыймансыздар, бузукулар, мунафык эки жүздүүлөр, алардын зыян тартканы анык эле. Мусулман жакшы адамдар дагы, аулиялар дагы өкүнүчтө болот экен. Эмне үчүн дегенде жакшы иштерди аз кылдым деп өкүнөт экен. Эмне үчүн мен жакшы сөздү аз сүйлөдүм? Эмне үчүн мен Куранды аз окудум? Эмне үчүн мен жакшы иштерди аз кылдым? Пайдалуу иштерди эмне үчүн мен аз кылдым деп өкүнөт экен. Яумул хасра, кыямат күндүн бир аты өкүнүч күн. Өкүнүч күн. Ал кандай өкүнүч күн? Алла Субханаху ва Таала баарыбызга бүгүн мүмкүнчүлүк берди. Өлгөнгө чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Денебизден жан чыкканга чейин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жашообузду курганга, нурлаганга, элге пайдалуу болгонго, жакшылыктарды көп жеткиргенге, ахиретке даярданганга көптөгөн көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бүгүн бар. Бирок эртеге Алла Субханаху ва Таала бул мүмкүнчүлүктү алып койгондо, бүтүрүп койгондо адам баласы өкүнүчкө кабылат экен. Ал өкүнүч эч кандай пайда бербейт экен. Ошон үчүн бүгүн мен ушу сураты Тагабундан бир аз болсо дагы Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын сөзү, Алла Тааланын мужизасы, Алланын китеби, Курандагы ар бир аятта чексиз жакшылыктар жашырылган. Ар бир сүрө аятта шыпа, береке, бакыт, жеңиш, эки дүйнөнүн ийгиликтерин барды Кур'ан-ы Каримдеги ар бир аят сүрөлөрдө жашырган. Анткени бул жараткандын сөзү, бул ааламдын кожоюнун сөзү, сизди бизди жоктон бар кылгандын сөзү, сизге бизге күн сайын өмүр берип аткан, акыл берип аткан, ырыскы берип аткан, амандык берип аткан заттын сөзү. Бул ааламдын кожоюнун сөзү бул. Периштенин, пайгамбардын, инсан жиндин сөзү эмес. Андыктан Тагабун сүрөсүн Алла Субханаху ва Таала мындай деп баштайт. Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli şeyin qadir. Жerdегі, асмандағы бардығы Алла Тағаланы арулайды. Алла Тағаланың тазалығын баяндайды. Мейлі тілі менен болсын, халы менен, авалы менен болсын. Бардығы аға ғана таандық мүлк, бадышачылық. Жер анықы, асман анықы, ауа анықы, күн анықы, шамал анықы, то анықы, көл анықы, бардық жеміш, бардық ырысқы, бардық айванаттар Аллаға таандық. Ал жаратты, өзіне ғана таандық. Алла Субхана ва Таала қалағандай іштетеді, қалағандай башқарат, қалағандай көзөмөлдөйт. Жаратқан жаралуға мұқтаж емес, жаратқан жаралуға оқшаш емес. Алла Субхана ва Таала бардық кемшілдіктен арузат, жетішпестіктен арузат, айыптардан арузат. Баласы жоқ, аялы жоқ, ата-енесі жоқ, бардық жаралған сыпатынан Алла Таалам таза зат. Лахул мулк, аға ғана таандық, өзі ғана шешет. Кимге өлім берет, кимге жашоо берет, ким бейишке кирет, ким дозокко кирет, ал өзі шешет. Валахул хамд, аға ғана мақтау болсын, алқыш сана болсын. Ва хуа аля кулли шайин қадир, ал әрбір нәрсеге құдіреттүү, әрбір нәрсеге құдіреттүү Алла Субханаху ва Таала. Өліктен тирик чығар, тирүүден өлікті шығарғанға ал құдіреттүү. Бардық нәрсеге құдіреті жетет. Андықтан біз Алла Субханаху ва Таалаға баш ийип, мойын сунуп, анын айтқанынан атқарып, айтқанынан шықпай, жақшылықтарды атқарып, жамандықтан тыйылышыбыз керек. Жамандықтан тыйылышыбыз керек. Алла боорукер зат. Алла Таала бизге адал кылып берди, бизге пайдабыз үчүн арам кылып койду. Биздин зыяныбызды эске алып, биздин бактысыздыгыбызды эске алып, бул арам, арамга таштабагыла. Арамга кол таштабагыла. Андыктан субханаллах, Алла Субхана ва Таала чын сүйлөгөнгө буйурду. Жалган сүйлөгөндөн тыйуу салды. Адал жегенге буйурду. Арам жегенден тыйуу салды. Адамдардын башын бирктире турган сөздү сүйлөгөнгө буйурду. Чагымчылыкка тыйуу салды. Ушактаганга, гыйбат, ушактаганга бардыгын Алла Субхана ва Таала тыйуу салды. Албетте жараткан Алла Таала Хуаллази халакакум фаминкум кафир ва минкум муъмин. Жаратты Алла Таала барыңарды. Барыңар жараткандан кийин сөзсүз барыңар Алла Таалага иман келтиришиңер керек эле. Бирок тилекке каршы силердин кээ бириңер капыр, кээ бириңер момун. Кээ бириңер иман келтирбеди. Сыноо дүйнөсүндө кээ бириңер иман келтирди. Алхамдулилlah, Алла Таала барыбызга иман берди. Алла Таала күн сайын иман берип атат. Бул Алла Таалага шүгүр кылышыбыз керек иман бергенине. Иманда таң аттырганга шүгүр, иманда кечкирткенге жеткенге шүгүр. Себеп кыямат күнү жакын. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам айткан, эрте менен мусулман, кечинде капыр болуп калат деген. Кечинде мусулман болуп уктап, таң атканда капыр болуп калат деген. Ушундай күн келет деген. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Бүгүн биз үй бүлө бала чакабыз аманда, мамлекетибиз аманда, ден соолугубуз жакшы, иманыбыз бар. Ошон үчүн ушул жерге келип отурабыз. İmandı sözünü uğaylı, imanımızı bekemdeyle, imandı çöyle kuraylı, imandı tarkataylı, imandı saktaylı, imandı bağlaylı, imandı barktaylı de oturabız. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna basir. Emi Allah Ta'ala, emni amal kılasılar görüp durat. Geç kurun mu, gündüzü mü, üyde mi, cumuşta mı, göçede mi, bazarda mı, kayırda gana, emni gana amal kılvaylı. Allah Ta'alam görüp durat. Emneni gana süylöböylü. Allah Taala mani ugup turat. Bizde emес. Huvallazi halaqas samawati vel ard bil haq ve sawwarakum fa ahsana suwarakum ve ileyhil masir. Allah Taala жерди, асманды жаратты. Акыйкаттуулук менен жаратты. Жана силерге өң берди, түс берди. Эң чырайлы өңдү инсанга берди. Mahluklardan en sulu kılıp insandı. Siz qarаңыз maymuldu, qarаңыз çoçkonu, qarаңыз itti, qarаңыз mışıktı. Alardan öngtüsün şeklini qarаңыз, özünüzü qarаңыз. Allah aytat: "Wasawwarakum fa ahsana suwarakum." Sizlerge öngtüs berdi, en çıraylı öngtüs berdi Allah Subhanahu wa Taala. Ve ileyhil masir. Unutpagıla, bu dünyaya geldiňer, turuktu emessiňer. Bu dünya menen koştaşa turgan gün bar. Biri 100 yıldan keyin, biri 70 yıldan keyin, biri 40 yıldan keyin, biri 30 yıldan keyin, biri bir gün yaşayt, biri 10 yıl yaşayt, biri sözsüz ve ileyhil masir. Allah'a kaytıp bara turgan gündü unutpagıla. Biz gün sayın yaşaganda Allah'a şükür keltirip, uşu gününe şükür, uşu bugünkü rızkısına şükür, bugünkü günün takdırda var eken dep şükür kılıp,
Alloh subhanahu va taolaning bergenine razı olup, jaratkan Alloh subhanahu va taala bara turgan gündü unutpay yaşasak, oşonda oңолобуз. Oşonda oңолобуз. Kaçan çakırat Allah özü bilet. Biz elbette Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge talim ver, üretken, ümit menen yaşayız. Meyli 100 yıl yaşaylı tuğanlar, 110 yıl yaşaylı, jakşı yaşaylı, köp yaşaylı, köp balalı olaylı, bay olaylı, kanday olaylı meyli. Birok ölümde unutpay yaşaylı. Ölümde unutpay yaşaylı. Antkeni Allah'ın çakırığı. Bu Allah Teala'nın çakırığı. Bu nefsini korday turgan, nefsini sındıra turgan, adamdı, topuk kıla turgan, adamdı. Ahiretke dayarday turgan. Bu ölümde istiyor, ibadet eken bizde. Demi Allah subhanahu wa ta'ala aytadat bu jerde mağa gele turgan gündü unutpagıla. Ya'lamu ma fis semawati vel ard ve ya'lamu ma tusirruna ve ma tu'linun. Wallahu alimun bi zatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala bilet. Asmandağı nerselerde, jerde emne bolup atat bарын bilet. Jaratkandan keyin bilbey koyo öyle. Sizler emneni jaşırıp süylep atasыңар, bunu dagı bilet. Emneni aşkere süylep atasыңар, bunu dagı bilet. Ma tusirrun ve ma tu'linun. Allah Teala'dan hiç nerse jaşırın emes tuğanlar. Bardığın Allah subhanahu wa ta'ala görüp turat. Oşun üçün uşunday jaşaylı, 24 saat men Allah'ın gözömöldömün. Allah Teala meni uğup turat, görüp turat dep jaşaylı. Wallahu alimun bi zatis sudur. Jüröktөгү sırlardı bilet. Jakşı görüp atasızbı, jek görüp atasızbı. Bunu sırdı bilet Allah subhanahu wa ta'ala. Kimge işenip atasız? Kimden ümitiniz var? Kimden korku var? Jüröktөгү sırdı Allah subhanahu wa ta'ala bardı bilet. Gelinizler biri-birizge bolgon jüröktörübüzdü tazalaylı. Biri-birizge bolgon jakşılık kaalooну kaalaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunu gelip düşündürdü. Kur'an'dan ayet uşul oldu. Bu adam balasını başkargan jürök. Bizim jürögüz olsa, özübüz oңолобуз. Özübüz oңолсок aalam oңolot. Jürök buzulsa biz buzulabız. Biz buzulsak aalam buzulat. Oşun üçün jüröktü muhabbat menen tolturaylı, süyü menen tolturaylı, jakşılık menen tolturaylı, nurlandıraylı, jek körünü çıgaraylı, tekeberlikti çıgaraylı, gör albaslıkты çıgaraylı, aram niyetli çıgaraylı, jaman gümendi çıgaraylı, gör albaslı iki жүздүүлүктү jüröktөн çıgaraylı, gek saktooну jüröktön çıgaraylı. Bunday jürök Allah'a jakpayt. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın jürögü kандай jürök ele? En nurlangan, imanга tolgon jürök, en taza jürök. Allah Teala aytıp koydu. Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa man atallah bi kalbin salim. Ertege kıyamet günü bala çakanın sana payda vermeyt. Mal mülkün payda vermeyt. Hiç nerse payda vermeyt. Andan ümitinizi koy. Bala çakandan, mal mülkünden ümitinizi koy. Sana payda vere turgan nerse al günü. İlla man atallah bi kalbin salim. Kim bana taza jürög alıp kelse, oşol payda veretdi. Taza jürög alıp kele turgan, jüröktü tazalaganга azı mümkünçülüğüz var. Egerde ölüm gelip kalsa, jüröktü tazalabay, biröge kir karmap, biröge jek karmap, biröge gek karmap, uşu öden kete turgan bolsa, bu kir jürök tuğandar. Kir jürök, tekeberlik menen ötüp ketpeyli. Gör albaslık menen ötüp ketpeyli. Jürögüzde biri-biribizge öç, biri-biribizge düşmandık bolup ötüp ketpeyli. Ağa çeyin jürögüzü tazalaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Anas razıyallahu anh aytkan, ya bunayya, ey uğulçağım Anas, in kadarta an tusbiha ve tumsiya ve leyse fi kalbika gışın li ahad faf'al dalika min sünneti. Ey Anas uğulçağım Alas, 10 yıl Peygamberimize hizmet kılgan ele. Bir jolu dağı, emni üçün mınday kıldın, emni üçün teginde kılgan joksun dep uruşkan emes eken. Anas razıyallahu anh Peygamberimiz aytat, uğulçağım Anas, egerde küçün jetse, ertementen geçke çeyin, geçten taң atkanга çeyin, uşunday awalda ötkörü, jürögüngde bir dag adamga jamandık kaaloo jok. Anda uşuga meenet kılgın, faştahid, meenet kılgın, uşunday kılgın. Bizde tuğandar, jüröktö biribizge dagı jamandık kaalabaylı. Biröge dagı ziyan kaalabaylı. Biröge jamandık kaalabaylı. Peygamberimiz şunu үйrөтүп atat. Uğulçağım Anas, zalika min sünneti. Bul menin sünnetim dedi. Men alıp kelgen jolum dedi. Jüröktö bir dag adamga gek, bir dag adamga jamandık kaalabagan, bul menin sünnetim. Faman ahabba sunnati faqat ahabbani ve man ahabbani kane ma'iya fil cennet. Kim menin sünnetimdi jakşı görse, yani amile biha, kim oşaga amal kılsa, al meni jakşı görüptür, meni jakşı görse, beyişte men menen birge bolot dedi. Tuğandar biz beyişte Peygamberimiz men birge bolganda kaalasak, anda Peygamberimiz sünnetine amal kılaylı, Peygamberimiz sünnetini jakşı göröylü. Peygamberimiz sünneti kayсы eken? Jüröktü taza karmaylı deydi. Jüröktü taza karmaylı. Ne üçün?
Vallahu alimun bidati sudur. Allah жүректерді билүүчү. Yawma tubla sarair. Erте kıyamet günü жүректі açat eken Allah Taala. Sırlar açılады eken. Жүректегі sırlar açılады. Wa hussina ma fis sudur. Жүректі bir sıkkanda içinde emne var açılады. Kimge işenim var? Kimde muhabbeti var? Kimden korku var? Kimden ümit var? Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde şunday ayatlar meni sizlerge bizlerge aytar. Alam ya'tikum naba'ullezine kafaru min qabl fadaqu vebale amrihim ve lehum azabun alim. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat faqalu abasharu yahdunana fakafaru ve tawallaw vestagna Allah vallahu ganiyyun hamid. Emne alarda kelmedi mi? Kapırlardı bunlar burada olduran kavarları. Alar kapırlığın sebebinen, aramdığın sebebinen, jaman işlerinin sebebinen kesepetin damın tartışkan. Cançıdağız alarga azap var. Cançıdağız alarga azap var. Alarga gele turgan bolsa paygambarlar bil bayinat, rusulun bil bayinat mucizalar da alıp kelse alar aytat ekende qalu abasharu yahdunana. Emne bizge uşul insan toğra joldu görsete turgan bolup kaldı dep. Ana ne kılsın? Fakafaru vastagnav. Allah kafirlik kıldı. Ve tevallav. Cüzü yürüştele. Vastagnallah. Allah Teala'dan muhtaç emes. Vallahu ganiyyun hamid. Allah Subhanahu wa Ta'ala al bay, muhtaçsız yazar. Tuğanlar bir nesini eski alaylı. Biz on olsak Allah'a payda olmaydı. Biz buzulsak Allah'a ziyan olmaydı. Biz şeytan bolup ketsek barımız Allah Teala kıpındaydı ziyan jetmeydi. Biz barımız avliya olup ketsek Allah Teala kıpınday payda jetmeydi. Bizim kılgan жақсы işimizin soğuğu özümüz için, özümüzün dünyamız, ahiretimiz için, kılgan jaman işin kesepeti al dağı bizge için. Allah Teala çeçim çıkarıp koydu. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Her bir can paydası özü için, jaman iş kılsa ziyanı özü için. Жақсы iş kılsa paydası özü için, jaman iş kılsa ziyanı özü için toğanlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mınaki Kur'an-ı Kerim'de aytıtat bizge. Sizler iman keltirgile, Allah'a iman keltirgile. Aminu billahi ve rasul ve nurillazi enzelna. Kur'an'a iman keltirgile. Allah Teala'ga, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga iman keltirgile. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sizlerge bizlerge bolğon gözde üymeli joldamaları. Ve ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Kanday olmasın bizge kaygı jetip kalsa, kıyınçılık jetip kalsa bu Allah Teala'nın kalması menen болады. Oru olsun, ölüm olsun. İştin жүрüşü olsun, ıldığı olsun. Allah'ın kalmasın. Bu жерде Allah Subhanahu wa Ta'ala bendenin sabırdılığın, bendenin Allah Teala'nın çeçimine razıçılığın qaraydı. Oma yu'min billah yahdi qalba. Kim Allah'a iman keltirse Allah Teala'nın жүрегін, Allah Subhanahu wa Ta'ala жүрегіне hidayat beret. Mınday çetkanda sabırdılığa hidayat beret. Mınday çetkanda Allah'ın taqdirine razı bolğanğa hidayat beret. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bi kulli şeyin alim. Her bir nerseni Allah Teala bilүүчү. Ve ati'ullah ve ati'ur rasul. Allah'a başı iyip yaşagıla. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a başı iyip yaşagıla. Allah Subhanahu wa Ta'ala başı Peygamberimizge başı rayımdı yaşaonun kepili. Qarаңыздар, biz birimizge kaçan rayımdı olup yaşayız. Kaçan biz birimizge merimdi olup yaşayız. Buga Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan ati'ullah ve ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allah'a başlayıp yaşagıla, Peygamberimize başlayıp yaşagıla, sizler mümkün rayım kılınarsınlar, sizlerge rayımdı yaşa berilir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizde çınığı insan bolup yaşasın deydi. Paydalı olup yaşasın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar. Çınığı Müslüman kim dediler? Ne dedi? Al muslim, ahul muslim, Müslüman Müslüman'a bir tuğan. Al muslim, man salim al muslimuna min lisanihi ve yadi. Çınığı Müslüman, anın tilinden, anın kolundan, başka Müslümanlar aman bolsa, başka Müslümanlar salamatta olsa, buna çınığı Müslüman deydi. Urmatlı ağayın Müslüman bir tuğandar, Allah Teala bizge baktılıq üçün din berdi. Dünyanı sınav üçün beret. Bakıt üçün emes al. Biz adaşıp kalmayın. Mansap olsun, baylık olsun, nerse olsun, buyum olsun, bunun bardığı sınav üçün. Bakıt üçün din. Kul dağı baktılı ola alat. Kul dağı baktılı ola alat. Padişah dağı baktılı ola alat. Erkek dağı, ayal dağı, kembağal dağı, bay dağı ayrılması yok Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın aldığında. Oşunduktan Allah Teala'm Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde cariye kılıp koygan.
Я айюханнас, адамдар, инна халакнакум мин дакари ва унста. Біз сілердің барыңарды бір еркек, бір аялдан жараттық. Bir adamın esin bir hava enemiz. Biz dünyada kança adamlar barımızın atağımız bir. Barımızın enemiz bir. Bir atanın baldarımız. Bir enenin baldarımız. Meyli al Koreyes, Japones bolu. Meyli Evropeyes, Afrikanец bolu. Meyli Amerikanец, Orus bolu. Meyli Özbek, Tacik, Kazak bolu. Bardık adam bolsa boldu. Anın bardığın atası bir. Bir atadan biz. Ve adam min turab. Atanar topraktan dep koygan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette ve cealnakum şuuba ve kabaile li ta'arafu. Jana sizlerdi arganda el kılıp, ulut kılıp, uru kılıp jaratıp koyduk. Ne üçün? Li ta'arafu. Bir-biringерге сыймык таныш üçün эмес, bir-biringерди басмырлаш üçün эмес. Men kıyımın жоқ. Li ta'arafu. Bir-biringерди таныш üçün. Bir-biringерди жакшылыкка чакырыш üçün. Bir-biringерди madaniyatı, tilingерди, urp-adatын bilip, bir-biringерди kadırlap, bir-biringерди жакшылыкка чакырып, жакшылыктарды, баалуулуктарды бөлүштүрүш. Ошон үчүн мен силерди ушундай кылып, улуттарды уруу кылып койдум. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте сыймыктанам десең, улутуң менен эмес, урууң менен эмес, мансабың менен эмес, акчаң менен эмес, күчүң менен эмес, бала чакаң менен эмес, суруулугуң менен эмес, сыймыктанам дей турган болсоң, таквалыгың менен. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Аткакум. Силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар, эң бактылууңар Алланын алдында эң такваңар дейт. Алладан коркконуңар, күнөөлөрдөн арылганыңар, күнөөлөрдү таштаганыңар. Мына ушул эң урматтуу Алла Тааланын алдында эң таква экен. Тугандар, таква деген не? Кандай сиз оттон качасыз? Чаян. Кандай сиз мынакей жылаандан качып өзүңүздү сактагандай, кудум ушундай күнөөлөрдөн өзүбүздү сактайлы. Күнөөлөрдөн өзүбүздү сактайлы. Мейли ал кандай гана күнөө болбосун. Ички дүйнөнүн күнөөсү, сырткы дүйнөнүн күнөөсү болсун, арак ичүү болсун, мейли наркотик колдонуу болсун, уурулукпу, кандай гана күнөө болбосун тугандар. Булардын бардыгынан зынабы, арамкорлукпу, бирөөнү кемсинтүү, бирөөнү жаман көрсөтүү, бирөөнүн абирине кол салуу, бирөөнү шерменде кылуу, бирөөнү карикатурасын чыгаруу, мусулмандардын башын кагыштыруу, кумар ойноо, кандай гана болбосун, бул арамдардын бардыгынан сактануу, ушунун аты таква. Жүрөктө текеберликтен сактануу, ушунун аты таква. Көр албастыктан сактануу, ушунун аты таква. Күнөн сырткы күнөөдөн да, ички күнөөдөн да сактануу бул таква. Канчалык ушулардан биз таза боло турган болсок, ошончолук Алланын алдында даражабыз экен. Адамдын баркы, наркы, баасы Алланын алдында улут уруусу менен, акча байлыгы менен эмес. Алланын алдында сыпаты менен, Алла Тааланын алдында таквасы менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң улуусу, эң акылдуусу, эң боорукер, эң жомарты, эң баатыры. Адамзаттын эң бактылуусу, эң Алла Тааланын алдында сүйкүмдүүсү. Калай калктын эң улуусу, ыйыгы бүткүл ааламга мээрим болуп жиберилген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам 2 күн катар курсагы тойгон жок го. 2 күн катар курсагы тойгон жок. Ошондуктан Алла Кур'анда буйрук берип атат: "Фаттакулла мастата'тум васма'у ва ати'у ва анфиqu khayran li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Силер колуңардан келишинче таквалык кылгыла. Фаттакулла мастата'тум, колуңардан келишинче күн сайын биздин жашообуздан арам чыксын тугандар. Арамды чыгарайлы жашоодон. Жашообузду биз нурлайлы, адал менен нурлайлы, намаз менен нурлайлы, кайрымдуулук менен нурлайлы, жумшак сөз менен нурлайлы, меймандостугубуз менен нурлайлы, дуаларыбыз менен нурлайлы, чын сүйлөгөн менен нурлайлы, кичпейилдигибиз менен нурлайлы, ынтымагыбыз менен нурлайлы. Жашообузду биз пайгамбарыбыз алып келген нурлуу амалдар менен нурлайлы. Фаттакуллаха мастата'тум. Колуңардан күчүңөрдөн келишинче арамдан сактангыла. Ва ати'у васма'у, Алланы уккыла. Ва ати'у, Аллага баш ийгиле. Ва анфиqu, кайрымдуулук кылгыла. Алланын жолунда сарптагыла. Хайрул ли анфусикум, силердин өзүңөргө пайда бол. Субханаллах. Тиги дүйнөгө кеткенден кийин адам аттин кылат экен, Алладан сурайт экен. Не деп? Я Алла, кайтарчы бу дүйнөгө дейт экен. Неге? Мен бир садака кылып анан кайра келейин дейт экен.
Эмне үчүн алымдар айтат, садака кылып келейин деп атат. Бул жака келип намаз окуп анан келейин деген жери жок. Орозо тутуп анан келейин деген жери жок. Садака берип анан келейин деп атат, деп жатат. Эмне үчүн десе, тиякта садаканын соогун көрдү да дейт. Тиякта садаканын соогун көрдү дейт. Намаз аркылуу адам жеке өзү оңолсо, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Зекет менен качан биздин байларыбыз кембагалдарды караганда, качан биздин байларыбыз кембагалдарга берген зекеттерин милдет кылбай, мойнундагы фарыз деп билип, ошолордун баардыгын бере турган болсо, коомчулук, жалпы элибиздин социалдык дейбизби, экономикалык дейбизби, жашоо тиричилиги дейбизби, Алла субхана ва таала ушундай кылып койгон, намаз аркылуу өзүң оңолосуң, зекет аркылуу коомчулук оңолот. Эгерде байлар кембагалдарга берип турса, кембагалдар байларды жакшы көрөт. Жакшы көрүп калат. Алардын качети бүтөт. Көзүнүн жашы токтойт. Жетимдер бар, жесирлер бар, инвалидтер бар, кембагалдар бар, муктаждар бар. Булардын баардыгын Алла субханаху ва таала зекетти байларга ва атуз зака, зекетти бергиле деп фарз кылып койду. Иннама садакат лил фуқара вал масакин. Садакалар кимге? Мына ислам дини бергенге үйрөтөт. Бергенге, бөлүшүп жегенге үйрөтөт. Ва май юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Угуп туруңуз. Ким өзүнүн нафсисинин сараңдыгынан кутулса, мына ушул адам гана ийгиликке жетет. Ушул адам гана бактылуу, ушул адам гана куткарылат. Эмнеден? Дүйнөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин отунан. Ким? Ва май юқа шухха нафсихи. Араб тилинде шух деген сөз бар. Шух. Ва иякум ва шух. Пайгамбарыбыз айткан, сараңдыктан сиз сактангыла. Жомарт болгула. Кичине болсо да садака бергиле. Bir сындырып нан болсо садака бер. Bir курма болсо да садака бер. Bir курманын жартысынча болсо да садака бер. Пайгамбарыбыз айтты: "Ваттакун нар валау бишик тамратин." Дозоктун отунан өзүңдү куткарып кал. Bir курманын сыныгынчалык садака берип болсун. Ва иллам яжид фа би калиматин тайyiba. Эгерде bir курманы сыныгынча да таппасаң садакага, анда жакшы сөз сүйлөп өзүңдү садака кылып тур, дозоктун отунан куткарып кал дейт. Тугандар, келиңиздер жакшы сөз сүйлөйлүчү. Келиңиздер бири-бирибиздин жүрөгүбүзгө жага турган сөздү сүйлөйлү. Бири-бирибиздин жүрөгүбүздү ренжитпейли. Бири-бирибиздин артыбыздан шубабайлы. Ислам дини бизге сизге ушуну үйрөттү. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фалякул хайран ау лияскут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо унчукпай эле койсун. Жакшы сөз сүйлөсөк, өзүбүзгө пайда, ага пайда, ахиретибизге пайда. Жаман сөз сүйлөсөк, өзүбүзгө зыян, буга зыян, коомчулукка зыян, ахиретибизге зыян. Агай мусулман бир туугандар, мынакей исламда, динибизде, араб тилинде бухул деп коет, сараңдык. Бул мал мүлктөн сараңдык кылганды бухул деп коет. Бахил дейт. Ал эми шух дегени бул жалпы экен да. Насаат сурасаңыз насаат айтпайт, сараң. Учурашсаңыз саламга алеге албайт, сараң. Bir ой сурасаңыз ойын айтпайт, сараң. Билим сурасаңыз билимин бөлүшпөйт, сараң. Опыт тажрыйбасын бөлүшпөйт, сараң. Ушу мен эле. Ислам дини буну каралаган. Ушуну шух деп коет. Эми вамай юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Алла субханаху ва таала Тагабун сүрөсүндө айтат: ким өзүнүн жанын, мындайча айтканда, нафсисинин сараңдыгынан куткарып алса, ушул адам бактылуу дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ажвадун нас. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ажвадан нас ва ахсанан нас ва aqalan нас ва ашжа'an нас. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң берешени эле. Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң берешени, туу чокусунда, берешендүүлүктүн туу чокусунда биринчи Мухаммад алейхиссалам турат. Акылдын эң туу чокусунда биринчи Мухаммад алейхиссалам турат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: алган колго караганда берген жакшыраак. Ошон үчүн иншалла биз сөзсүз туугандар, биз эң биринчи эң жакындарыбызды, туугандарыбызды ал абалын карап жашайлы. Ошолорго жардам берип жашайлы. Бу садака берип жашайлы. Садака берүү жаман өлүмдөн куткарат экен. Бизге кандай өлүм бир учурда эле келет. Нары бери болбойт. Бир жерде эле келет, бу чечилген.
Бирок маселе кандай келет? Жакшы келеби, жаман келеби? Жакшы өлүм дагы бар, жаман өлүм дагы бар. Садака пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаман өлүмдөн сактайт деген. Кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Өзүнүн садакасына жараша көлөкөдө болот. Демек биз туган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бул мал кандай дагы жакшы байлык, эгерде ушу аркылуу ахиретин курса дейт. Ахиретин курган бул байлык жакшы байлык деп мактады. А болбосо берки иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Бала чакаңар дагы, мал мүлкүңөр дагы фитна. Кандай фитна? Сыноо. Фитнанын мааниси иптила. Бул сыноо деген сөз. Аллах субханаху ва таала сынайт экен. Ким аял бала чакасы менен, мал мүлкү менен аралашып жүрүп, Алланын өкүмүн унутпай аткарып жүрөбү? Же аял бала чакасы мал мүлкү деп берилип кетип, Алланы эстен чыгарып коёбу? Алланын өкүмдөрүн эстен чыгарып коёбу? Мына сыноо. Валлаху индаху ажрун азим. Алланын алдында ким бала чака менен, мал мүлк менен жашап дагы Алланы унутпай, Алланын өкүмүн унутпай, Алланын өкүмүн талкалабай, Аллага башип, Аллах көрсөткөн буйруктарды аткарып жашаса, валлаху индаху ажрун азим. Алланын алдында эбегейсиз буга сооп бар. Улуу сооп бар Аллах субханаху ва тааlanын алдында буга. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер бүгүн биз намазыбызды Алланын укугунда дагы зулумду кылбайлы. Бенделердин укугунда дагы зулумду кылбайлы. Алланын укугунда зулумду кылбаганы Аллага ширк келтирбейли. Жараткан Алла Тааладан үмүт менен, Алладан коркуу менен, шүгүр менен жашайлы. Шүгүр бул өтө чоң Алла субханаху ва тааланын неематы. Шүгүрсүздүк шайтандан. Бүгүн биз Аллах акбар, бардык үйдө бүгүн дастаркон бар. Бардык үйдө бүгүн жылуу. Бардык үйдө бүгүн нан бар. Бардыгыбыздын кийимибиз бүтүн. Алхамдулилла, bundan улуу дагы бир сооп, мамлекетибиз аман. Үй бүлө бала чакабыз аман. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, индаху куту яуми, кааннама хуйизат лаху дуния." Силердин ким бирөөңөр таң аттырса, үй бүлөсүндө амандыкта, ден соолугу жакшы болсо, бир күндүк рызкысы болсо, бүткүл дүйнөнүн бадышасы болгондой дейт. Үч неематты пайгамбарыбыз айтып атат. Эгерде үй бүлө бала чакаңыз аманбы? Так, экинчиси ден соолугуңуз жакшыбы? Кулагыңыз жакшы угуп атат, жүрөгүңүз жакшы согуп атат, манжаларыңыз жакшы иштеп атат, баары ден соолугуңуз жакшы. Бир күндүк рызкысы болсо дейт, бүгүнкү күн, эртеңки күн жок. Бир күндүк индаху яуму кут. Бир эле күндүк куту яуми, бир күндүк рызкысы болсо, бул бүткүл дүйнөнүн бадышасындай дейт. Андыктан урматтуу агайын мусулман бир туугандар, каниет менен жашайлы. Аллага шүгүр кылып жашайлы. Шүгүрсүздүк кылып жашабайлы. Шүгүрсүздүк Кур'ан-ы Каримде канут деген сөз менен айткан. Иннал инсана ли раббихи лаканут. İnsan özünün Rabbisine öte şükürsüz deydi da. Kanut degen ne dese alımlar aytat, Allah bergen nematты aramga işletүү deydi. Allah Taala sizge kichine akça verdi sizge. Uşunu aramga işletpeğiz. Uşunu aramga işletpeğiz. Birön ayverin tökkönge zakaz berbeğiz, taksır. Uşunu araka işletpeğiz. Uşunu kazino işletpeğiz. Uşunu israfga işletpeğiz. Allah'ın bergen nematın aramga işletүү, bunun adı kanut. Kanut bunun adı. Allah sizge densoluk berdi. Şu densolukta aramga işletpeğiz. Allah sizge akıl verdi. Akıldı aramga işletpeğiz. Aramga işletpeğiz. Bol olsa kanut bol kalas. Şükürsüz. Şükürsüzlerde Allah subhanahu wa ta'ala ne deydi? Bu şeytanların kuralı deydi. Şeytan ant içken, Allah'a ant içken. Ya Allah, sen ululuğuna ant. Men bendеңди алдынан, артынан, оң жағынан, сол жағынан азғырамын. Жиынтығында бендеңди шүгүрсүз табасың деген. Мен азғыруымдың тәсiri, азғыруымдың натыйжасы бендени шүгүрсүз кылуу дейт да. Демек кайсы бенде инсанды шүгүрсүз экенин көрсөңүз, билип коюң, буга шайтан минип алган. Ошон үчүн биз шүгүр кылайлы. Алхамдулилла, ар бир күнгө, ар бир неmatка, улуу немат, иман нематына, ислам нематына, дин нематына, денсаулык немат, кандай немат болбосун туган, кичинекей болсун, чоң болсун, Аллага шүгүр кылайлы. Шүгүрчүлүк
бұл Алла субхана ва тағаланың өзінің сыпаты. Инналлаха шакирун алим. Алла Тағала шакир. Қандай деген? Бенденің қылған ішін қадырлап, Алла Тағала сақтап қояды. Аны ұмытпайды. Инсан, біз қадырсызбыз. İnsanın жақшылығын білмейміз, ұмытып қаламыз. Барықтабаймыз, естен шығарып қоямыз. Алла андай емес. Жақсы іш қылдыңыз ба? Бұл сақталады. Алла еселетіп сізге көбейтіп береді. Шүкірдің пайдасы, неғмат қалады, екіншіден көбейеді. Қалып еле қалмайды, ал көбейеді дағы. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер шүкір қылсаңар, мен сіздерге көбейтіп беремін дейді Алла Тағала. Сондықтан иншалла пайғамбарларға Алла Тағала бұйрық берген. Кум мина шакирин. Сен шүкіршілерден болғын. Ей Мұса пайғамбар. Иъмалу аля Дауда шүкра. Ей Дауд пайғамбар, үй білің, бардығы шүкір қылғанды амал қылсын дейді. Шон үшін иншалла келіңіздер, Алла субханаху ва тағала бізге берген рызқысына разы болайлы. Алла Тағаланың берген бізге рызқысына шүкір қылайын. Мен сөзімді ұшы хадисменен ақырын аяқтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам нәрселерден сақтанғын, арам нәрселерді жашауыңнан шығарғын. Адамдардың ең жақшы қиын ибадат көйі сен боласың. Ең ибадаттың ту чоқысында сен боласың. Арамды жашауыңдан шығар, болды. Варда бима қассамалла такун агнан нас. Алла субханаху ва тағала саңа бөліп берген қанша нәрсе берсе, ошоға разы бол. Қанша өмір берді, бұға разы болайлы. Қанша денсаулық берді, бұға разы болайлы. Қанша перзент берді, бұға разы болайлы. Қанша ырысқы берді, бұға разы болайлы. Қанша ақыл берді, разы болайлы. Алла субхана ва тағала бергеніне разы болсақ, такун агнан нас, адамдардың ең байсыз боласың. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жол сұрап қалды: бай деген кім? Кембағал деген кім? Бай. Ал нәрселердің көбін аны бай деп айтпайды. Кімдің жүрегі бай, ошол бай. Кім жүрегі ашқа, ал кембағал дейді. Миллион доллары бар, миллиард доллары бар, дағы деле жетішпейді. Бұл ашқа, бұл кембағал. Бұл тойбойды, бұда қаниет жоқ. Бұл кембағал. Біреуді алхамдулилля, барына шүкір. Мынау бай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ахсин иля жарик такун муъминан. Қошынаңа жақсы мамиле қылып тұр. Шынығы момын сен боласың. Қошынаңа жақсылық еле қылы бер. Оң жақтағы, сол жақтағы, артыңда қошыналар бар. Қошынаға жақсылық еле бер. Сіздің жақсылығыңызды бағалаваса деле, жақсылығыңызды қайтарбаса деле, сіз жақсылық қылы берің қошынаға. Сіз қошынадағы маңа жақсылық қылсын деп қылбайсыз да. Сіз жақсылық қыласыз, Алла разы болсын, Алладан қайтсын деп қыласыз. Ошондықтан қошынадан қайтау, қайтпау сізге қызықтырбасын. Ал ақылы болса қайтарады, жақсылықпен қайтарыш керек. Хал жазаул ихсан илля ихсан. Жақсылықтың қайта тұрғаны жақсылықпен болуш керек. Біреуге салам айтты, салам айтыңыз. Учырашты, учырашыңыз. Белек берді, белек беріңіз. Құрсаңыз тоғызыңыз. Сізге қызмат қылды, сіз де қызмат қылыңыз. Мұндай емес. Қош көңіл болып не анда безразличный болмаш керек. Біз алхамдулилля Мұхаммад алейхиссаламдың үмметіміз. Біздің алдымызда Құран бар, біздің алдымызда дин бар, біздің алдымызда хадис бар, біздің алдымызда жол бар, біздің алдымызда насаат бар, біздің алдымызда мақсат бар, біздің алдымызда бейіш бар, біздің алдымызда Алланың жардамы бар. Андықтан қошынаға біз жақсылық қылайлы. Қошынауыз бізден рахат тапсын, бізден пайдауыз ғана жетсін. Қошына бізден вообще ойланбасын. Қошына ошон үшін айтады: үй алардан мұрда қошынан ал. Ұзақы тоғаннан жақынғы қошына қырғыз бекерді айтқан емес мұны. Қошынан ақысы өте чоң тоғандар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қошынаның ұқығы ушунчалық Жабраил періште алып келер, мен ойлап қалдым, мүмкін ұшы мұрасқа шерик болуы екен бе деп. Мұрас қорлыға қошына шерик болып қалауы деп ойлағанмын дейді. Біреуінің бір нәрсесін ұрдаса бір күні, қошынаныңқын ұрдаса 10 күні. Біреуінің бір тоғын ұрдаса бір күні, қошынаныңқын ұрдаса 10 тоғықты ұрдағанын көресі жазылады. Біреуге жамандық қылдыңыз бір күні, қошынаға жамандық қылдыңыз 10 күні. Ошон үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: егерде қошына болса бір ақысы бар, мұсылман болса 2 ақысы бар, туған болса 3 ақысы бар. Бұның мағынасы қандай? Қошынаңыз мұсылман емес. Қошынаңыз мұсылман емес.
Ошонда бир акысы бар, ага жамандык кылбаңыз. Сиздин жамандыгыңыздан көчүп кетип калбасын да. Сизден жакшылык болсун. Мусор таштабаңыз. Бала чакасын тияка кокус кою же болбосо уyu же тоого өтүп кетсе жыга чаппаңыз. Жок. Кошуна мусулман эмес болсо да бир акысы бар. Эгерде мусулман болсо кошуналык, экинчиси мусулманчылык. Эки акысы бар. Эгерде бул сиздин тууганыңыз болсо кошунаңыз, анда 3 акысы бар. 3 акысы бар. Кошуналык да акысы бар, тууганчылык да акысы бар. Мусулманчылык да акысы бар, 3 акысы бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ахсин иля жарик такун муъминан." Кошунаңа жакшылык мамиле кыла бер, чыныгы момун сен болосуң. Иманды сен айтсак болот. Иманды деп сен айтсак болот дейт. "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман." Адамдарга жакшы көр. Жакшы көр. Эмне нерсени өзүңө жакшы көрсөң, адамдардын баары ошону жакшы көр. Чыныгы мусулман сен болосуң. Адамдар деди, мусулмандар деген жок. "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муслиман." Адамдардын баарына, бардык адамзатка биз жакшылык каалайлы. Бардык адамзатка өзүбүз жакшы көргөндү аларга жакшы көрөйлү. Ошондо ана биз мусулман болот экенбиз. Мына пайгамбарыбыз айтат: чыныгы мусулман, үлгүлүү мусулман, суктана турган мусулман сен болосуң. Качан биз адамдарга өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрсөк. Адамдарга бүткүл алам болбоду дегенде кыргызстандыктарга жакшы, өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени жакшы көрөйлү. Улутка бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, жамаатка бөлүнбөй, партияга бөлүнбөй, көчөгө бөлүнбөй, мектепке бөлүнбөй, айыл, аркыбыз, беркибиз болбой, биз адам болойлу, мусулман болойлу. Өзүбүзгө жакшы көргөндү жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда исламды кабыл алганда байат деп коет, кол берип, ант менен исламды кабыл алат эле. Ширк келтирбеймин, намаз окуймун, арам жебеймин, зына кылбаймын, кумар ойнобоймун, зекет беремин. Анан бирөөсү ушул болот эле. Бардык адамдарга жакшылык каалаймын деген. Ушул шарт менен, пайгамбар ушул шарт менен, макулбу, колду бер. Колду бер, исламга кирдиңби? Мусулмансыңбы? Бардык адамдарга жакшылык каалайын деп колду бер дейт эле. Мына. Караңызчы, бизде кандай баалуулуктар бар? Кандай берметтер бар? Биз ошобузду унутуп калдык. Бирок биз бири-бирибизге бүгүн эскертип, бири-бирибизге эстетип, ушуга иншалла кол кармашып, чогуу жакшылыктарды бөлүшөйлү, чогуу ийгиликке жетейли, чогуу бейишке кирейли, бири-бирибизге жардам берейли, жакшылыкта, такыбалыкта жардам берейли, күнөөдөн сактанганда жардам берейли, бири-бирибизге боорукке райымдуу болойлу, пайдалуу болуп жашайлы. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу насааты. Акыркысы мындай дейт: "Вала туксиру дихк, фа инна касрата дихк тумитул калб." Көп эле күлө бербе деди да. Көп күлбө деди. Күлөт бираз. Ыржалаңдап эле болор болбогон нерсе күлүп эле, каткырып эле, көп күлбө деди. Анткени көп күлгөн жүрөктү өлтүрөт деди. Бир риваятта келет, жүрөктү өлтүрөт, жүздөн сүрдү кетирет. Алла субханаху ва таала мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу насааттарын сиздерге биздерге берди. Андыктан урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз ушул мажлисибизден, жыйыныбыздан бир жыйынтык менен турайлы. Кудай кааласа бир ниет менен турайлы, бир тооба менен турайлы туугандар. Кудай кааласа канча жашоом калды мен билбейм. Канчага жашообузду дагы билбейм. Эч ким билбейт, эч ким жашоосун, туурабы? Бирок калган жашоомду, Алла, ушуну мен таза өткөрөм деп ниет кылайлы. Калган жашоомду, Алла, мен бирөөгө зулумдук кылбайм. Бирөөгө мен зулумдук кылбайм деп, залым болуп жашабайлы. Мазлум болуп жашасак мейли, жашайлы. Бирөөгө зулумдук кылып эмес, бирөөнүн зулумдугуна чыдап жашаган ушу жакшыраак. Бирөөгө зулумдук кылып жашагандан көрө, бирөөнүн зулумуна чыдап жашаган жакшыраак туугандар. Ошон үчүн бирөөнүн мал мүлкүн тартып албайлы, бирөөнүн канын төкпөйлү, бирөөнүн айбирин төкпөйлү, бирөөнүн намызын төкпөйлү, бирөөнүн айыбын ачпайлы, бирөөнүн айыбын таркатпайлы тууган. Наоборот, колдон келеби, айыбын жашырып коюңуз. Ушунчалык эле жаманбы? Элдин алдында шерменде кылбаңыз. Жеке барып айтыңыз. Бетке айтыңыз, аркасынан айтпаңыз. Бетине айтыңыз, бирок жеке айтыңыз. Жек көрүп айтпаңыз, жакшы көрүп айтыңыз.
Ошондо анан жамандыктан арылат. А биз кантебиз? Аллаху акбар. Биз каяка кетип атабыз? Ойлонойлу. Алдыбызда эмне күтүп атат? Ойлонойлу. Пайгамбарыбыздын осуятын унутуп калып жашайбызбы? Пайгамбарыбыздын жашоосун унутуп калып жашайлыбы? Жок. Биздин башчыбыз бар. Биздин жетекчибиз бар. Биздин үлгүбүз бар. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу үлгү деди. Түздөнө турган, карай турган Мухаммад алейхиссалам бар турган. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды нурлуу жашоосун, ошого нурланайлы. Пайгамбарыбыздын нурлуу жашоосуна эрчейли. Аркасынан аз болсо дагы кыймыл аракетибизди ошого карап жашайлы. Элибизге көбүрөөк дуа кылайлы. Азыр мынакей урматтуу мэр айтып кеткендей алдыда келе жатат. Мамлекеттик чоң иш чара, буга кош көңүлдүү болбошубуз керек. Эмне болсо ошо болбой, бир нетин бири жебейби? Жок. Ман лам яхтам би умури муслимин фалейса минна. Ким мусулмандардын ишине кош көңүл болсо пайгамбарыбыз менден эмес деп койгон. Биз дуа кылайлы, жакшы сөз айтайлы. Алладан сурайлы. Я Алла, татыктуулар, мамлекетке күйгөндөр, элибизге күйгөндөр, динибизге күйгөндөр, мыкты тажрыйбалуу, билимдүү, жоомарт батырлар келсин деп дуа кылайлы. Кимди эл тандайт, өзү тандайт. Албетте иншалла мына диний ишкерлер өздөрү дагы мынакей алхамдулилlah мамлекеттин ишкерлери дагы аралашпасын деген президент айткандан кийин, мамлекеттин ханы, мамлекеттин башчысы, башчы болсо, адамдын башы болбосо баса беле. Ошон үчүн иншалла биз эч качан айтпайды. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге кыянат кылбайт. Билип коюңуз. Мусулмандын жүрөгү 3 нерсеге эч качан кыянат кылбайт. Кайсы? Биринчиси, амалды Алланын разычылыгы үчүн ихластуулук менен кылууда мусулман жүрөгү кыянат кылбайт. Кыянат кылбайт. Экинчиси туугандар, жетекчилерге жакшылык каалоодо мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт. Жакшы түшүнүп алыңыз. Мейли биздин айыл өкмөт болсун, мейли биздин аким болсун, мейли биздин мэр болсун, мейли биздин губернатор болсун, мейли биздин өкмөт башчыбыз болсун, мейли биздин жогорку кеңештин ким министр болсун, жетекчилерибиз, мейли падышабыз, президентибиз болсун. Аларга мусулмандын жүрөгү кыянат кылбайт дейт. Неде? Жакшылык каалоодо. Сөзсүз жакшылык каалаш керек деген сөз. Мынакей исламдын тарбиясы кандай? Ошон үчүн иншалла ыймандуулук менен биз баарын жеңебиз, ыймандуулук менен баарыбызга жетишебиз, ыймандуулук менен ынтымагыбыз калат, улутубуз уруттай калат. Анткени ыймандуулук тыюу салат зынаны, бөлүнүп жарылганды, арамды, жалкоолукту бардыгына тыюу салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйман менен сарамдык бир жүрөктө болбойт. Ыйман менен ыйман кетсе, уятсыздык келсе ыйман кетет дейт. Ошон үчүн бул экөө эгизек бир туугандай дейт. Ошон үчүн иншалла биз жаштарыбыз уяттуу болсун, кыздарыбыз уяттуу, намуздуу болсун. Биздин иншалла эркектерибиз белдүү, баатыр, намуздуу, аялдарыбыз алхамдулилlah кыздарыбыз бардыгы намуздуу, уяттуу болсун. Ушуга ыйман чөйрөсүн түзгөнгө биз аракет кылайлы, мээнет кылайлы, оңолгонго кадам таштайлы. Элибизди дагы мүмкүн болушунча өзгөчө жаштарыбыздан ушулардын мамлекетибиздин түркүгү, биздин келечегибиз, жаштарыбыз иншалла ыймандуу космонавттар чыксын, ыймандуу инженерлер чыксын, ыймандуу врачтар чыксын, ыймандуу жетекчилер чыксын, ыймандуу бизнесмендер чыксын, бирөөгө кыянат кылбаган, ыймандуу, арамдан таппаган, арамга сарптабаган, ыймандуу, ахиреттин көздөгөн, элин ойлогон, мына жүрөгүндө патриоттун жалыны күйүп турган, мынандайлар бизден чыксын туугандар. Ошого иши чыкпай койбойт. Бул тарбия, бул мээнет, бул эмгек. Ушун иншалла баарыбыз ушул жерде отурганыбыз ниет кылайлы. Кудай кааласа иншалла таза жашоону ниет кылайлы. Ынтымак жашоону ниет кылайлы туугандар. Боорукер жашоону ниет кылайлы. Бирибизге пайдалуу болуп жашайлы. Мен шеригиме зыян болуп, кошунама бир залым болуп жашабайын. Мен элиме кыянатчыл болуп жашабайын. Пайдалуу болуп жашайын. Ибадаттарыбызды дагы, мамилелерибизди дагы, мүнөздөрүбүздү дагы, каалоолорубузду дагы пайгамбарыбызга карап түздөйлү. Жашообузду түздөйлү. Түнүбүз, күнүбүз, бардыгыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсан, эң таза жолду көрсөткөн, эң бактылуу жолду көрсөткөн. Алла субханаху ва таала баарыбызды кабыл кылсын. Көп дуа кылайлы. Бекеринен айтылбайт. Жамгыр менен жер көгөргөндөй, дуа менен эл көгөрөт туугандар. Ошон үчүн иншалла элибиздин келечеги дуа менен,
Чын жүректен дуа кылайлы, шектенip дуа кылбайлы, бекапар болуп дуа кылбайлы, туганчылыкты үзүп дуа кылбайлы, арам жеп дуа кылбайлы. Болбосо дуа кабыл болбойт. Туганчылыкты үзбөйлү. Бүгүн ушундай. Аллаху акбар. Шаарда угуп калабыз. Баласы менен апасы соттошуп аткан угуп калабыз. Бир тугандар соттошуп аткан угуп калабыз. Бир тугандар эже, сиңдилер катташпай калган угуп калабыз. Тугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айттылар, кимде ким кааласа, өмүрүм узун, ырыскыма береке болсун десе, туганчылык мамилени бекем кармасын дебеди беле. Ошон үчүн иншалла болор болбогон дүнүйө үчүн туганчылык мамилени кечип койбойлу. Биздин мамилебиз бир буюм менен, мага эмне алып келдиң эле, мен сага эмне алып барайын. Бир устукан менен чечилбейт биздин мамилебиз. Биздин мамилебиз туганчылык иман менен. Тугандар, мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүңүзгө тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, бала чакага тиешелүү, ата-энеге тиешелүү, тугандарга тиешелүү, кошунага тиешелүү, жетекчилерге тиешелүү, дүнүйөгө тиешелүү, ахиретке тиешелүү. Не калтырып кетти? Эчтекени калтырган эмес. Ушундай бизге берекелүү, Алла разы болгон, Алланын рахматына чөмүлгөн, бөлөнгөн, мээримине бөлөнгөн ушундай жашоонуп келди. Ушуга иншалла кош көңүл болбой, үйрөнөйлү, аракет кылайлы. Жараткан Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Атай ушу талап менен келгениңиздерге Алла Таалам кадырласын. Албетте мен рахмат айтам. Дагы бир жолу мына ушул жыйынды уюштуруп бергендерге, чакырып бергенге, жолугуп аз болсо дагы аманатты айтып, ыймандашып, кичине унутуп калган сабагыбызды эстегенге, билген сабагыбызды кичине бекемдегенге Алла субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Сиздерди көргөнүмө дагы кубанычтамын. Андыктан келиңиздер, Алла Тааламдын баарыбыз ынтымактуу бир туган кулдары болойлу. Пайгамбарыбыз ушундай деп айткан: "Куну ибадаллахи ихвана." Алланын чыныгы бири-бирин сүйгөн кулдары болуп жашагыла. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. O жоктон бар кылган Алла, өмүр берген, ырыскы, акыл берген, иман берген Алла, баарыбыз өзүңө кайтабыз. Жараткан Алла кандай болбойлу, күнөөкөрбүз, ката келибиз. Сен алдыңда сенин улуу аттарыңа атап, я Алла, кол көтөрүп дуа кылабыз. Баарыбыздын ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечиргин. Бардык бир тугандарыбыздын, мусулмандардын, тирүүлөрдүн, эркектердин, аялдардын, өлүктөрдүн бардыгын, я Алла, өзүнүн күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла, өз мээримиңе алып, туура жолдон адаштырбагын, имансыз жашоодон сактагын, имандан ажыратпагын. Урпактарыбызда имандын чырагын өчүрбөгүн. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тынчтык, амандык бергин. Токчулук бергин, я Алла. Жакшылыктардын эшиктерин ачкын, жамандыктардын эшигин жапкын, я Алла. Баарыбызды, я Алла, эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Өзүң, я Алла, баарыбызды разы кылгын. Баарыбыздан разы болгун. Разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Алла, жаштарыбызга күч кубат бергин. Жаштарыбыздын күчүн жакшылыкка, я Алла, бургун. Арам нерселерден баарыбызды сактагын. Я Алла, дозоктун отунан сактагын. Жаман сөз, жаман көздөн, кур жалалардан баарыбызды сактагын. Кабырдын азабынан, өзүңдүн каарынан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен, коркунучунан, караңгылыгынан, дозоктун отунан, өзүңдүн, я Алла, нааразычылыгынан баарыбызды сактагын. Алла Таала, я Алла, пайгамбарыбыздын шапаатына бөлөгүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шапаатына лайыктуу кылгын. Ушул жерде кол көтөрүп тургандарга кандай кажети, арыз, муундары болсо, бардыгын өзүң орундаткын, эч кимге корсар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Я Алла, намазга бекем кылгын, баарыбызды жоомарт кылгын, берешин баатыр кылгын, баарыбызга ынтымактуу, берекелүү, пайдалуу жашоо бергин, баарыбызга таза, бактылуу жашоо бергин. Жараткан Алла, ушу кызматты кылгандардын баардыгын өзүң кабыл кылып, я Алла, бадышабызга, жетекчилерибиздин баарына, мына мээрибиз отурат, я Алла, иштерине ийгилик берип, адилеттүү, элибизге боорукерлерден кылгын, эки дүйнөлөрүн абад кылгын. Жараткан Алла, баарыбызды бу дүйнөдө, я Алла, ахиретте, эки дүйнөдө баарыбызды разы кылгын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллахым калсын рахмат.